Биз исламда адамдын өзүн жаман көрбөйбүз. Ошол амалын жаман көрөбүз. Арак ичип атып, арагын жаман көрөбүз. Арак сатып аткан адамды жаман көрөбүз. Аракты чыгарган адамды жаман көрөбүз. Аракты таратып жүргөн адамды жаман көрөбүз. Аракты сыгып аткан адамды жаман көрөбүз. Арак үчүн тигип аткан, буудай арпаны тигип аткан адамды жаман көрөбүз биз. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени ошо бузук кыла баштаган себебинен. Биз дайыма айтабыз. Бул жерде арак ичкен киши жөнүндө сөз болуп баштады, бирок мен аракка себеп болгон адамдар айтып атабыз. Мисалса бирөөңөр той бердиңер, 500 адам чогултуп алыңар, арак бердиңер. Үйгө барып туруп канча мынакей балаңды үйлөнтүп атат, сүннөт той бердиң, дабинди кылып, үй той бер, аракты бердиң, үйүңөргө барды дагы башка үйүнө кетишти аракка тоюп алып. Барды канча аял сабалган болсо, канча эркек бала сабалган болсо, канча зына болгон болсо, канча зордук болгон болсо, канча кордук болгон болсо, канча үй бузулган болсо, күнөөсүн бардын ошо арак берген адам болот. Бизде болсо көр казган менен баш кылып жазгандын сообу бирдей деп коет. Атасынын башы. Жөнү сүйлөп туралы. Кыргызча сүйлөйүнчү биягы. Андай эмес. Көр казган сооптур. Туура. Бекер казган сооп. Өлөрүңдү билип кара. Мүржөңдү казып атканда атаң көр мен да ошак келип турайм деп жүрөң болуп кетип намаз окуп баштайсың балким. Бирок баш жазган сооп эмес ал. Ал күнөө. Кээ бирлериңер бар, мындай торып атат деп алып берип, кээ бир керек болсо кээ бир алымдар айтат. Бирөө айлык алган болсо, айлык алсын, же болсо бирөө бир нерсе саткан болсо, бир нерсе саткан турбайсыңбы? Кел бизге тамак алып бере кал деп, жанагындай тамак алдырып ичкен арам. Бирөөнүн акысын жеп атасың, бирөөнүн баласынын акысын жеп атасың сен. Бирөөнү доолап алып жеп атасың дейт. Мына ушундай. Ошон себептен субханалла башка. Бирок айтайын дегеним дагы бир. Эч качан жаман адам арак ичпейт. Момундай колу алтын, көөрү төгүлгөн усталар болот кээ бирде. Ушундай жалаң кызыл 5 менен бүткөндөр болот. Эми чан деле болбосо баягы настоящий алкаштар. Бирок кээ бир адамдар мындай эме болот. Мен айтам алар көз тиет дейм.